Урматтуу өкмөт, 30 жылда Кумтөр Кыргызстанга 5 миллиард доллар жардам берди. Бирок 30 жылда Кыргызстандын мигранттары Кыргызстанга 60 миллиард доллар жардам берди. Кумтөрдөн 12 есе көп. Булар биринчи жолу бизден жардам сурап атат. Бул мусулмандын парызы сыяктуу. Кыргыздык парызыбызды аткарбайлыбы? Ошол жакта тоо талаада калган кыргыздарды алып келбейлиби? Биринчи. Алып келе албасак, ошол жакта жергиликтүү биздин дипломатиялык миссиянын өкүлчүлүктөр жардам бербейлиби? Үчүнчү, биздин дипломатиялык миссия, элчилик жок болсо, ошол өлкөнүн врачтары менен жардам бербейлиби? Мен ойлойм, кыргыз эли туура түшүнөт го деп. Кыргызстанда ашкере киреше алган 4 ишкана бар. Бул Кумтөр жетегүстөгү. Бул Алтынкен кеминдеги. Бул Чаарат Алаукадагы. Бул жер үй таластөгү. Ушул 4 ишкананын кирешесин эсебинен чет жакта ээн талаада калган кыргыздарды же буяка алып келишибиз керек. Же алып келе албасак, ошол жерде алып жардам беришибиз керек. Бул улуттук керес, бул улуттук парз. Эгерде ошону аткара албасак, ананда биз улуттук парламент, улуттук өкмөт катары кызмат өтөп атканыбыз бул эч нерсеге арзабайт. Булар акыркы 30 жылда бизден биринчи жолу жардам туруп атат. Ушуга урматтуу кунадыч, Куатбек Алчевич, чоң көңүл бурсаңыз, бул улуттук намыстын иши. Буларга сиздердин бюджеттин кереги жок. Булар Кыргызстандын эсебинен ашкере байып аткан 4 алтын келге бөлүштүрүп койсоңуз, бул тыйынга да арзабайт. Ушул биздин тапшырма. Рахмат. Кийинки сөз Руслан Айтбаевичте. Тышкы иштер министрлигине кайрылат элем. Урматтуу министрдин орун басары, элчиликтерди толук кандуу колдонуңуздар. Азыркы жана 4,5 миң Кыргызстанга алып келе албай аткан мигранттардын маселеси саясатташып кетти. Саясатта ошотуп атат. Азыркы депутаттарыбыз айткандай, алардын Кыргызстанга кошкон экономикасына кошкон салымын, анын бардыгын айтпай эле коеюн, ал 60 миллиардтан ашык ушул жылдары бизге инвестиция кылды деп атат. Бирок маселенин өзү, Куатбек Айчилович, жөн жерде саясатташтырып атпайсыздарбы? Азыр кайсыл жерде мигранттарыбыз болбосун, мына интернетте толуп жүрөт. Президентке түздөн түз кайрылууларын жасап атышат. Биздин депутаттарга, айрым депутаттарга аты жөнүн айтып, комитеттердин төрагасы, фракциянын лидерлери, партия лидерлерине бардыгына кайрылып атат. Куатбек Алчевич, азыр мына транспорт министри айтып атат. Сөзүндө азыр орусча сүйлөп айтып кетпедиби? Өкмөттүн токтому бар дейт. Азыр айтпады мына транспорт министри. Өкмөттүн токтому бар, биздин аэропорт жабык деп. Адан кийин жанагы вручную деп өзеки макулдашып атабыз бардык жерде деп айтып кетти. Мен аны түшүнгөн жокмун. Өзеки макулдашуу эмне экенин. Эми элчиликтер бар да, элчиликтер жабылган жок да, урматтуу министрдин орун басары. Азыр элчиликтердин экеле маселеси болуп турду да ал жердечи. Бул биздин жарандардын укугун коргоо, аларды колдон келишинче алып келүү, Кыргызстанга бардыгын алып келүү. 4,5 миңбе? 4,5 миңден кийин адан кийин дагы чыгат, көрөсүңөр. Дагы чыгат. Мен аны түшүнүп атам эмне жөнүндө маселе болуп атканын. Бирок алардын баарын алып келиш керек. Эгер өзүбүздүн авиакомпаниялары болбосо, ошол жердеги элчиликтерибиз, ардактуу консулдарыбыз бар. Алардын бардыгы биригип акча тапса болот, ошол жерде ишкерлерден, Кыргызстан менен иштеп аткан инвесторлор бар. Куатбек Алчевич, сиздердин маселеңиздер чегараны гана ачып, аларды жакшы тосуп алып, жакшы обсервацияга киргизип, дарылдап бергиле, текшерип бергиле. Болгон эле ошол да. Акча бар да. Акча бар болсо, жана Дубай флай болсо алып келип беребиз деп атса, алар болсо президентке, депутаттарга кайрылып атса, маселени эмне үчүн эле саясатташтырып атабыз болбогон жерденчи? Куатбек Алчевич, муну тез аранын ичинде чечиш керек. Бул маселе азыр бир чоң силкинүүгө алып келет, чоң проблема алып келет. Ансыз да проблема көп өкмөттүккө. Азыр депутаттар, башкалар сын пикирлерди айтпай отурабыз. Азыр өзгөчө ынтымак эле биримдик менен мына апаттан чыгып алалы деп. Бирок биринчи маселе ушу мигранттардан чыгат азыр чоң. Себеби дегенде болбогон жерден жаткан жарандарыбызды алып келбей атабыз. Акча кереги жок, самолет кереги жок. Болгону алып келип тосуп алып, жакшы обсервация кылыш керек экен. Маселе ошол эле болуп атат. Эгерде инкубационный периодун күтүп атсаңыздар, ошол жакта 2 жума бүтсүн, ошол жактан обсервация бүтсүн деп 20 күндөн ашып кетти да көбүнүкү.
Карап коюңуздар, Куатбек Айылчевич. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Максат Эсеновичте. Куатбек Айылчевич, өкмөт өткөндө эле айтпадыңарбы? Келбей кое тургула, алып келгенге шартыбыз жок, келе албайсыңар деп. Азыр болсо министр транспортко түртүп коюп атасыз. Сиз ачык айтсаңыз, биздин аэропорт ачыкпы? Алып келе алабызбы? Аяктан самолет чыгып калса, бул жерге конгонго уруксат, ушуну айтып коюңузчу. Же болбосо жабык жок, келе албайт деп айтыңыз. Сиз кайсы маселе жөнүндө айтып атасыз? Алып келе албайбыз деп айттыңыз го деп. Мен айткан жокмун антип. Жок, өкмөттөн Ким айтты алып келе албайбыз деп? өткөндө ошол жакта туруп турсун деп конференция болуп атканда. Андай сөз болгон жок. Давайте мындай неме сүйлөйлү. Азыр эми мону болот да, өкмөт каалабаган сыяктуу болот да. Биз шартты түшүндүрүп атабыз. Бардык мамлекеттерде аба мейкиндиги жабык. Расписание боюнча учкан самолеттер учпайт. Чартердер учуп атат. Чартерди сүйлөшүүгө жараша учурууга мүмкүнчүлүк болуп атат. Куатбек, биз сүйлөшкөн эме менен кетеличи. Келсе кондура аласыңарбы? Ушуну эле айтып койгулачы. Министр транспорттабы ким? Келсе кондура аласыңар? Ооба, кондурабыз. Сүйлөшүүлөр болуп атат. Ар бир эме менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Новосибирскидеги жаткан биздин мына канча бир ай болоюн деп калды азыр. Алар айтып жатат, S7 менен Сибирский авиалиния менен бардык эмелер чыгымдары төлөнүп, борт даяр, Кыргызстандын аэропорту кабыл албай атат деп атат. Ушул боюнча так, бул чындык же жалган деп так жооп бериңиз, Жанат мырза. Кечеки мына Дубайдын эмелерин көрдүңүздөр да. Fly Dubai менен чартерный рейсти төлөдүк дейт, бардыгы төлөнгөн, даяр дейт учканы хоть бүгүн. Ошол рейсти кабыл ала аласыңарбы, ала албайсыңарбы? Москвада, Шереметьевода жаткан 3 нерсеге так жооп бериңиз, анан жалпы маалыматты кийин бересиз. Что мешает для принятия борта S7 на сегодняшний день? Они ссылаются, S7 говорит, что наш аэропорт не дает зеленый свет. Где правда, где ложь? Ошону эле айтып коюңуздар да. Сөздү көбөйтпөстөн. Билебиз да, азыр кайерде жаткандарын алар. По линии Министерства иностранных дел мы ведем переговоры с иностранными государствами о том, чтобы были осуществлены рейсы к нам, чтобы забрать наших граждан в Кыргызстан. То, что вы ведете, всем понятно. Вы давайте конкретики по Новосибирску. Для авиакомпании S7 открыт наш аэропорт или закрыт? По Fly Dubai, по Аэрофлоту, по Москве. Ошентип сүйлөшпөдүк. Так, эми баягы жалпы маалыматтын кереги жок, убактыбыз деле жок. Саат 4 болуп атат. Дагы 3 маселебиз бар күн тартыбында. Новосибирск, Москва, Дубай боюнча эң көйгөйлүү болуп аткан азыр. Анан калган боюнча да анан бересиздер. Аэропорт ачыкпы, жабыкпы, ошону эле так бериңиздер. Мы сейчас ведем переговоры по Новосибирску. В России сейчас воздушное пространство закрыто на все регулярные и чартерные рейсы. То есть у них до этого были квоты отменены, сейчас воздушное пространство закрыто. Мы ведем переговоры по Новосибирску. Как только будут договоренности с авиакомпанией S7, мы проинформируем, они проинформируют граждан, у которых на руках есть билеты, и рейс осуществим. Садач, с какого момента закрылось российское воздушное пространство? С какого числа? С 27 марта. Өкмөт өкүлдөрү, бардык депутаттар суроолор берилди дейм, жазып алдыңыздар да. Убакытты кетирбей так жооп бере бериңиздер эми. Кане Капаш. Сач, бул бүгүнкү өзөктүү маселе да. Өкмөт 3 жооптун бирөөнү беришиңер керек. Биринчи, урматтуу мигранттар, биз силерди алып келе алабыз. Экинчи, урматтуу мигранттар, силерди алып келе албайбыз, бирок жол каражатыңарды төлөп беребиз. Үчүнчү, урматтуу мигранттар, кечирип койгула, эмне болсоңор ошого силерди алып келе албайсыздар. Бөлөк төртүнчү жооп жок. Үчөөнүн бирөөнү тандаңыздар. Биз аларды жөн жерден үмүт кылбайлы да. Алар биздин мекендеш, кандаш, тууган катары үмүт кылып атат да. Алар бизге 30 жылда биринчи осорон турат. Айланайындар, акчасын төлөп берели. Кыргызстан жерине баралы, ошонун суусун ичели, демин алалы деп. Биринчи, ооба.
Экинчи жок, акчасын төлөп беребиз. Үчүнчү эмне болсоңор ошо болот деп. Үчөө бирөөнү жооп бергиле все. Каныбек Капашевич, биз эми өзүбүздүн позициябызды айтып атабыз. Өкмөт иштебей коюп такыр жок деп айтканыбыз жок, айтпайбыз да жок деп. Биз бардык чараны колдонолу деп атабыз. Алып келели деп атабыз. 11-inde Новосибирскден рейсти коюлган болчу. Мен азыр причинасын билбейт экенмин. Мен жана Исхак Айтбаевичке айттым, бул маселеме мен заниматься этпеген үчүн мен чакырылган эмес. Мен азыр отурам сиздер менен ушул жерде. Бул маселе боюнча. Анан кийин же буну айт деп азыр зордобоңуздар. Эртең да палатага чыгат экен маселе. Биз бүгүн да иштеп көрөлү. Эмне болот экенин көрөлү. Анан кийин мондай да маселе. Аванын баары жабык, биздики да жабык, билесиздер. Биз даже ички рейстердин баарын аваны жапканбыз. Анан могул чартердин рейстерди Министерство транспорта, МИД баары чогулуп алып туруп, башка мамлекеттерден иштейт. Авиакомпанияны түшүнүп турам, ал акча табыш керек. Ама Илецкий боюнча бул боюнча маселе оор. Биз айтканбыз аларга, бирок алар кетпей отурушат болбой эле. Биринчи ошондой чогулгандарды дагы билесиздер, ага чейинки алар кайра кетишип, Россияга барып, өздөрүнүн мамлекатын кылып атышат. Бул жердегилерди Казакстан өткөргөнгө категорически бул жерде каршы болушкан. Казакстандын бийлиги. Ошондуктан аларды наземный транспорт менен алып келгенге мүмкүнчүлүк жок. Туура болот эле, эгерде азыр тийиштүү жетекчилер, транспорт министрлиги же тышкы иштер министрлиги кыскача так эле айтып койсо, бизде 10 миңден ашык койка обсервация биз кабыл алганга даярбыз. Биздин аэропортубуз ачык. Болгону мына по странам ар бир өлкө боюнча. Билип алыңыздар, биз үчүн силерди чыгарыш үчүн Дубайдын аэропорту жабык. Биз кабыл алганга даярбыз, бирок Дубайдын аэропорту жабык. Расмий түрдө ошону айтыңыздар анда. Новосибирсктин аэропорту жабык, Москваныкы жабык, Таиландтыкы ар бир өлкө боюнча угузуп коюңуздар. Бүттүк маселе чечилет. Көп сөздүн кереги жок да. Анда ошол жердеги биздин мекендештерибиз дагы билсин да. Анда биз айтышыбыз керек, ошол соцсеттерде таркатып аткан адамдар демек жалган айтып атат. Мынакей биз расмий өкмөткө ишенебиз да. Сиз мына азыр сөзүңүздө айтып кеттиңиз, ар кайсы тиги мындай соц тармактарга ишене бербеш керек деп. Макул, биз сиздерге ишенели. Анда сиздер ачык айтыңыздар да. Биздин аэропорт ачык, ошо Дубайдыкы жабык деп анда расмий айтып коюңуздар. Биз да ошентип жооп берели анда бизге чалып аткан адамдарга. Куатбек Алчевич, урматтуу транспорт министри, урматтуу тышкы иштер министрлиги, ачык айталы, тышкы иштер министрлиги азыр ачык айта албай жатат. Себеби дегенде алар бул маселени чечпейт. Ошондуктан алар айтып атышат, элчиликтер иштеп атат, башкы консулдуктар иштеп атат, деп эле сиз жакты кылчактап карап атат. Мисалы Турция боюнча, мына мен азыр кабар алдым, Турция боюнча элчилик дагы башкы консулдук дагы Пегасус менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн экен, сүйлөшүп бүткөн экен. Пегасус 2 рейс чартер көтөргөнгө дайын. Кыргызстандан транспорт министрлигинен же өкмөттөн уруксатты качан учалы деген уруксатты күтүп атабыз деп берип атышат. Аны эми Нурлан Абдрахманович, аны ачык айтпайсызбы, аны эмне кылчактап атасыз? Ачык айтып койбойсузбу? Бул жерде эми депутаттар отурбайбы? Элчилик иштеп бүтүп койгон экен ал маселени. 2 рейс Пегасус дайын дейт. 400 киши күтүп атат, күнүгө список жаңыланып атат дейт Турцияда. Анан бул вопрос боюнча Болот Сапарбаевич, вот миграция министри отурат. Сиз менен тышкы иштер министрлиги жазылганда, сиз унчукпайсыз го Болот Сапарбаевич? Мигранттар эмне болуп атат? Өзүңүздүн оюңузду айтпайсызбы? Рахмат. Каныбек Капаш, кыскача. Капаш, бул боюнча комитетке бардым эле 10 күн мурун. Жана сол элестикедеги кыргыздар боюнча. Биринчи партиясы кайра үйлөрүнө кетти. Экинчи партиясы шаарда калды. Үчүнчү партиясын катыныске тапшырдым. Биринчи колубуздан келбесе айтпайлы, колубуздан келбейт, урматтуу мекендештер кечирип койгула деп. Экинчи ошол жакта Екатеринбургда элчи бар да. Ошол барып жардам берсин. Үчүнчү такыр болбойлубу? Сиздерге фондко түшкөн акча бар да, ошолордон тамак ашын күнүмдүк мемен карасы камсыз кылбайлыбы? Бул жакта адамгерчилик керек болуп атат. Алар да түшүнөт. Бул маселени Россия уруксат бербеген чечилбесин бизден жакшы түшүнөт. Бирок ошолор көңүл буруп койбойлубу? Булар жаны күйгөнүнөн, жаны кашайгандан бизге кайрылып атат. Куатбек Алчевич. Месиске Новосибирск боюнча 3-чү жолу кайрылып атат. Каныбек Капаш, консулстводон алар менен байланышып бардып, азыр айтсын, эгер бизге келген маалымат боюнча ошондой айтып атам. Анан мен азыр сизге ачык эле айттым бул боюнча.
Илецкидегилерди наземный транспорт менен алып кетүүгө бүгүнкү күндө мүмкүнчүлүк жок деп. Каныбек Баш. Себеби эмнеде экенин дагы айттым мен. Казакстан такыр уруксат берген жок. Өзүңүз айткандай биринчи партиясы аны укту, кетти, экинчи партиясы шаарда да атат, үчүнчү партиядагылар ошол жерде турушат дагы эле. Ооба. Катталдык. Мен мына сиз суранышыңыз боюнча мен бул маселеге мен негизинен жана айткандай негиз заниматься эткен жок элем. Ушул сиздин катыңыздын негизинде мен просто мына информация бар үчүн айтып атамын. Билем, что ошондой маселе болгонун. Бир нече переговорлор болду. Бүгүнкү күндө дагы жүрүп атат. Бирок такыр эле биз ошо менен болду, силерди өткөрбөйт экен деп токтотуп, ишти токтотуп койгон эч ким жок. Бардык кайсы жактан кайсы биздин мигранттардын проблемасы болуп атса, ошолорго жардам берүү иштерин тынбай эле жүргүзүп атат. МИД, тиешелүү башка отделдер менен кошочу. Анан кийин азыр эми силер келип эле могул жерде моуну чече кой дегениңерди токтотуп турсаңыздар деп суранып атам мен. Ошон үчүн бир эртең күнгө чейин мына силердин сурооңуздарды, талабыңыздарды баарын алдык. Эртең күнгө чейин уруксат бериңиздер, бүгүн түнү менен иштейле. Жок, бир эле нерсени айтып койсоңор. Биздин аэропорт ачыкпы? Тоз келип любой самолет консо. Эгерде кайсыл жактан самолет, биздин аэропорт жабык. Кайсыл жактан самолет келе турган болсо, чартерный рейсти макулдашсак, анда кондурганга мүмкүнчүлүк бар. Только өкмөт менен макулдашкандан кийин, туурабы? Ооба, ал жактын мамлекет менен макулдашкандан кийин. Жок, ошо макулдашуу инициатива кимден чыгыш керек? Мисалы үчүн Fly Dubai эмне зарылчылык? Анын мындай эле жумушу болуп атат. Сүйлөшүп атышат ал боюнча. Ар бир мамлекет менен сүйлөшүп атышат. Азыр эми Можно, да? Соль үлес боюнча толуктап коеюнчу. 3 жолу биздин консулубуз барган Москвадан. Андан тышкары Москвадан. Андан тышкары биздин ардактуу консул иштеп атат аякта, жардам берип биздин жарандарыбызгачы. Акыркы жолу 5-10 апрелге чейин барып келишкен биздин консулдар. Жардамды көрсөтүп атабыз. Андан тышкары эме акча каражатты жардам бергенбиз 160 000 рубльга. И ошол ишти жүргүзүп атабыз да, ошол жардамдарыбыз мененчи. Давайте не будем трогать деньги фонда. Фонд обеспечен для обеспечения спонсорские деньги для проблем Кыргызстана. То есть это медики, это медикаменты, это медизделия. В бюджете есть деньги. И спонсоры, те, которые помогают мигранты за границей, у них тоже есть деньги. Но в бюджете деньги эти есть. Мы должны вывести. Мы когда получаем 3 миллиарда долларов в год от них, тогда они хорошие. А сегодня вывозить денег нет, что ли? Деньги есть в бюджете. Бүгүнкү алган маалымат боюнча мен Жанат мырзадан алган маалыматты ушундай түшүндүм. Бизде мына Кубат Алишевич айткандай 10 миңден ашык койкабыз бар обсервация жаткырганга. Каржылык эч кандай маселе турган жок бул жерде. Бюджеттен бир тыйын талап кылынбай атат. Себеп дегенде мигранттар өздөрү төлөп келгенге макул болсо дагы мен түшүндүм биздин транспорт министрлиги башка кайсы органдар билбейм. Ошол демилген өздөрү көтөрүп, ошол Дубайдын аэропорту менен, Москванын аэропорту менен, башка Таиланддын аэропорттору менен демилге чыкпай атыптыр да, менин түшүндүгүм боюнча. Аларда ачык деп атпайбы? Ошон үчүн мен айтып атам да, бекерден айткан жок Кубат Алишевич. Мына кечеки тиги Фейсбукта жүргөн бая Нурбек деген жигит Дубайдан айтып атпайбы? Бүгүн дейт, 2 самолет Алматыга учуп кетти деп атат. Демек, ал эмнени билдирет? Аэропорт ачык да, значит. Же анда айтыш керек азыр. Урматтуу Жанат мырза, айтышыңыз керек. Жок, ал жалган айтып атат. Мен мына расмий министр катары расмий түрдө билдирип жатам. Дубайдын аэропорту жабык, бул жалган деп, же мындай деп биз билишибиз керек да. Мен айта албайм, балким ал жалган айтып аткандыр. Мен деле билбейм. Ошон үчүн мен расмий өкмөткө ишенебиз да биз. Ошон үчүн сиздерден сурап атам. Кыскача мен айтып кетейинчи. Вот мы сейчас со многими странами напрямую разговариваем. Такая ситуация не только у Кыргызстана, такая ситуация у всех стран. Даже у России, где вот огромное количество россиян сейчас застряли за границей. И также каждый рейс они обсуждают и в ручном режиме решают эти вопросы. Я просто хочу, можно я вот по турецкому
Руслан Айтбаевич сказал, что посол Турции, в Турции наш там все, оказывается, решил, и только мы не работаем. На самом деле это не так. Он прекрасно знает, Аны ертең айтыңызшы, Жанат мырза. это не так. Түрелі. Это Башка сунуштар жоқ болса. Сиздер отношение азыр двух эгерде маалыматыңыз авиационных болса, Жанат сторон. мырза. Жанат мырза, аны ертеңке калтыралы, посол башкалар боюнча. Эгерде азыр айта албасаңыз, бул аэропорт ачык, жабык деп айта албасаңыз, анда болду, жыйыштыралы.